Эгерде ушунун өмүрү ушул оору менен өтө турган болсо, анда шейит болот. Сизге суроом бар эле, эжем рак оорусу менен ооруп калды. Эмне кылышты билбей жатабыз. Оорусуна эмне шифа болот? Дуа кайрымдуулук кылуудан башка биз ага кандай жардам бере алабыз? Ал өзү эмне кылганы туура? Курбанчылык кылуу болобу? Ушул ооруга чалдыккандарга сиз эмне кеңеш бере аласыз? Карагыла, оорунун бардыгы Алладан болот. Шифасы дагы Алладан. Ошон үчүн ооруп аткан киши өзүнө дем салсын. Ихлас Фалак Насты окуп, тооба кылып, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин дегенди 11 жолу айтсын. Караңыз. Алла Таала ушунун берекесине шифа берет. Эгерде өмүрү болсо, ушул берекеси менен Алла субханаху ва таала алхамдулилля шифа берет. Эгерде ушунун өмүрү ушул оору менен өтө турган болсо, анда шейит болот. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Алла Таалага жакын айтып отурбу? Өтө көп деле кыжалат болбош керек. Алла Таала алхамдулилля кандай оору берсе ошондой шифасын да берет. А сиздер дагы Кудай кааласа дем салып тургула. Врачтар менен колдон келишинче бардык дарылардын эмесин кылып тургула. Үмүтсүз болбогула. Кайрымдуулук кылып кан чыгаргыла.